Биздин торпогубуз аты Фернандо, Фердинанд, Фердинанд. Нарынкүл Төлөгөнова жалгыз бой эне. Экинчи топтогу Майып уулу менен Кара-Балта шаарында жашайт. Бала кезинде ага остеомиелит деген диагноз коюлган. Бул сөөктөрдү жабыркатуучу инфекция. Бирок ошого карабастан Азирет эч качан жөн отурган эмес. Биринчи курстан баштап эле апасына жардам берүү үчүн жумуш менен окууну айкалыштырган. Жумуштарда ушул балам ар дайым мени колдоп, жардам берип, ар дайым оорумду колдон, жеңилимди жерден көтөрүп турган ушул бала. Экөөбүз кесиптешпиз дагы. Баардык жакта кесиптешпиз балам экөөбүз. Бул баланын негизи эң биринчи төрөлгөндөн кийин ушу киндиктен инфекция кирип, ошондон астемилет болгон балада. Анан муну 5-6 айлыгынан баштап уже баспайт деп чыгарып берип коюшту да. Баспайт, эме инвалидный коляскага отурасыңар деп. Ошол моментте мага абдан кыйын болгон, кандай болом, бул баланы кантип бастырам деп анан ошондон кийин баягы кайраттанат экен адамчы. Кайраттандым бала үчүн. Азиреттин жеке бизнесин ачууга, бут кийим оңдоого болгон каалоосу, социалдык жардам тууралуу билгенге чейин эле пайда болгон. Бирок каржылык абал ага жумушка керектүү жабдууларды сатып алууга мүмкүнчүлүк берген эмес. 100 000 сом өлчөмдөгү материалдык жардам ага өз убагында берилген. Ал акчага каарманыбыз оңдоп түзөө үчүн заманбап жабдууларды сатып алган. Мына бул машинка ушул 100 000 деп алган акчабыздын алганбыз. Бул бут кийимге кожалардын жука калыңына карабай баарын тигет. Бут кийим тигебиз. Бул болсо колго тиге турган машинка, бул колго тигилет. Мына муну дагы ошо былтыркы 100 000дин эсебинен алганбыз. Растяжканы. Бул жерде колодкалар деп коет, бут кийимге атайын кие турган колодкалар. Бардык размерлер, бул абдан бизге муктаж, ишибизге керек колодкаларда. Муну болсо иштеткенде мына кардар келсе узатасына анан туурасына чоюлат. Эгер узатасына десе, бул узатасына кетет. Бул болсо туурасына чоюлат. Экенде бул туурасына чоюлат. Кээ бирлер узатасына да туурасына дейт. Ошо кардарлардын өзүнүн талабына жараша чоюп беребиз. Момундай сумкаларды замок коебуз. Мына бул уже коюлуп бүткөн. Болсо мына болсо Кудай буйрса муну сөгүп даярдап алып, колдун шыгы бар экен. Келип бияга отуруп, инемден кургоо тигип көргөм. Анан дальше иштеп көрөйүн деп. Эми баягы колдо бар экен да батып үйрөнүп кеттим да. Каарманыбыздын кирешеси акырында өсүп, келечекте баштаган бизнесин улантып, үй бүлөнүн материалдык абалын жакшыртып, кызмат көрсөтүү рыногунда атаандаштыкка туруштук берүүнү пландоодо. Мурда үмөтчүмүн ошо эмеге чейин 18 жашка чыкканга чейин бирөөнүн колунда иштебей, өзүнүн бизнесим болуп калса экен деп. Раз эмеге чыкканга чейин болуп калды. 18ге чыгар мен бияка келип отурдум. Башында коркком, аренданы кантип берем, товар кантип алам, клиенттер менен кантип сүйлөшөм, вообще өтпөчүмүн да. Адам менен сүйлөшүшүм начар болчу да. Коркчумун, башында келгенде коркком. Клиенттер менен кантип сүйлөшүп, алардын тилин таап, аренданы үй бүлөм кантип багам деп. Керектүү жабдыктарды алууга, акчаны социалдык келишим аркылуу алууга болоорун Азирет апасы менен жакындарынан угуп, бирок бул мүмкүн экенине башында ишене алышкан эмес. 100 000ден берет тутканда, келип тартып атканда ишенген эмесмин, баягы эле депутаттар айда тияка бияка жок кылып коет го депчи. 100 000 точно берилеби депчи. Ишене ишенген эмесмин мен. Орто жолдон да желип тияка бияка тарап эме болуп кетет го деп. Сезимдер менен эмне болду? Жакшы эле. Бирөөдөн эметпейсиң, жумушка каалаган маалда кетесиң, каалаган маалда чыгасың. Кааласаң иштеп жөн эле саап отурасың, эч ким эчтеке дебейт. Спокойный да. Нервиңа да спокойный. Анан кийинчерээк 6 жашында операцияга бердик. Биринчи жамбашын ордунда салышты. Андан кийин 1 класска барганда 5 сантиметр узарттырдык. Главное да чыдап койбош керек. Чыдап койбой до конца эчтекеге карабай, орто жолдо кыйынчылыктар деле болчу. Өйдө ылдый болот, аларга карабай кете баш керек да.
Дагы акча чогултуп же кредит алып туруп дагы бир оборудованияларды алсам дегем. Башында абдан эле мындайча айтканда 10 күндө бирден леченияга барып турдум. Сөөгүн эле укол атып атышы, анан ушул баланы 8 ай дегенде оң бутундагы шакекчеси пайда болду. 1 жаш дегенде оң бутун, сол бутундагы шакекчеси пайда болду. Анан ошо менен Кудай буйруп менен басып кеттик. Эгер ал шакекчелер ордунда болбогондо, чыкпаганда, пайда болбогондо бала баспай калмак. Швеяда иштедим ага чейин. Анан ушул жумуштун баягы жайкы сезон Швеяда жакшы болот. Анан кышкы сезонда жумуш токтоп калат эмес. Анан ошол кышында ошол жумуш сурап кирип, анан ошондон баштап иштеп баштадым да. Мындай келишим 3 айдан 12 айга чейинки мөөнөткө түзүлөт. Анын милдеттүү шарттары болуп, жаранды жеке ишкер катары каттоо жана алынган акчага жеке бизнесин өнүктүрүү үчүн негизги капиталга ээ болуу саналат. Былтыр бизде ошо социалдык келишимдин негизинде 50 аз камсыз болгон үй бүлөлөр социалдык келишим негизинде жардам алган. Мен ойлойм, ушу биздин мамлекетибиздин эң туура, эң пайдалуу биздин ошо аз камсыз болгон үй бүлөлөргө ушу кадам болду, ушу жолу болду деп ойлойм. Ошон үчүн биз багы элди кыдырып жүргөндө көп ушу аз камсыз болгон үй бүлөлөр өзүнүн ыраазычылыгын ушу демилге көтөргөн президентибизге ыраазычылыгын айтып атышат. Биз дагы ошо туура көрүп атабыз. Бирок муну менен гана токтобой, мындан ары дагы багы көлөмү бирдеке азыраак болуп атат элдин айтымы боюнча. Мындан дагы көбүрөөк берсе деп суроолор болуп атат да. Анан экинчи кадам дагы биздин министрликте менен дагы ошо сөз болду эле. Экинчи кадам багы аз же дагы проценти жок, пайызы жок кредиттерден берсе депчи. Биздин эл мынакей 30 жылдан ашыгба өзүнчө жашап, базар экономикасын жашап аткандан кийин биздин элде эле туура пайдаланганды, каражаттарды туура пайдаланганды аябай туура билип калышты. Ошо берсе, мен ойлойм, эч коркпой, эч эметпей биздин элдер ошо жолго туура өзүнүн ошо пайдаланып, өзүнүн камсыз кылып кетет деп. Ошо былтыр деле, быйыл деле көбүнчө ошо мал чарбачылык болуп атат. 80% мал чарбачылык менен өтүп атат. Экинчи орунда ошо тигичүү цехтер, анан кийин багы сода сатык, дагы башка тараптар болуп атат. Эң көбү ошо мал жагынан болуп атат да. Эске салсак, Кыргызстанда 2022 жылдан бери калктын жакыр катмары үчүн социалдык контракт долбоору ишке ашырылып келет. Мамлекет ар бир үй бүлөгө 100 000 сомдон жеке бизнесин ачып, бутуна туруп, жөлөк пулдан баш тартсын деп берет. Социалдык демилгенин алкагында 2022 жылы Кыргызстандын 2800 үй бүлөсүнө жеке бизнесин ачуу үчүн ар бирине 100 000 сомдон берилди. Буга бюджеттен 292 миллион сомдон бөлүнгөн. Ал арада эмгек министри мындай колдоо менен 2023 жылы дагы 10 000 үй бүлөнү камтуу пландалып жатканын билдирди.